Ташиев мектеп мугалими менен кол күрөштүрдү. Камчыбек Ташиев Жалал Абад шаарында болгон шапардын алкагында атайын мектеп мугалими менен кол күрөштүрүп, айланасындагыларга жакшы маанай тартуулады. Маалыматка ылайык, Жалал Абад шаарындагы 14-чү мектепке жаңы имарат жана жаңы спорт аянтчасын куруу демилгеси каралууда. Ирандагы аба соккуларынан каза болгондордун арасында кыргызстандыктар жок. Ирандын аскердик инфраструктурасына жасалган бир катар аба соккуларынын каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу ТИМдин билдирди. Кыргызстандын Ирандагы элчилиги өлкөдө жүргөн кыргыз жарандар менен туруктуу байланышта. Муну менен катар элчилик аларды өздүк коопсуздуктун максималдуу чараларын камсыз кылууга чакырат. Интернетке тараган видеодон кийин Мерседестин айдоочусу Бишкекке кетип баратканда токтотулду. Ош облустун Кара Суу районунда автоэн баштык жасаган айдоочуга айыппул салынды. Бул тууралуу Ош облустук жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда 26-октябрда саат 14:20 чамасында Ош Араван жолунда Араван районунун тургуну АМ өзүнүн унаасы менен автоэн баштык жасаган. Көөлөр Мерседес үлгүсүндөгү унаанын үстүнө отуруп бараткан адамды видеого тартып алышкан. Кара Суу райондук жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо бөлмөчүсүнүн кызматкерлери тарабынан айдоочу Бишкек шаарына кетип бара жаткан жерден токтотулду. Ага укук бузуулар кодексинин 189 беренесинин автоэн баштык негизинде 15 000 сом айыппул салынды. Маалымат булагай, Турмуш. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Баатыр Мыктыбек Оролбай уулу UFC'деги алгачкы жеңилүү жазасын тартты. Абу-Дабиде өтүп жаткан UFC 308 турниринде кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оролбай уулу поляк Матеуш Ребецки менен беттешти. 3 раундтун жыйынтыгында калыстардын пикирлери экиге бөлүнүп, бири 29-28 эсеби менен Оролбай уулуна жеңишти берсе, калган эки ушундай эле упайларды Ребецкинин пайдасына берип, ал жеңүүчү деп табылды. Оролбай уулу үчүн бул UFC'деги катары менен 2 жеңиштен кийинки биринчи жеңилүү болду. Маалымат булагай, Кабар. Ассаламу алейкум, Жалал Абад шаарынын тургундары. Бүгүн мен Россиянын жана Кыргызстандын аймактарынын достук паркында турамын. Бул иш-чара былтыр октябрь айында башталып, мына толук 1 жыл ичинде бүтүрүлдү. Аянты 8 гектар, ал эми каржылоо суммасы болсо 170 миллион рубльды түзгөн. Бардык шарттар менен түзүлгөн. Андан эмесе мен сиздерге жакындан тааныштыра кетейин.